Урматтуу Ош облусунун тургундары, мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен бир катар мамлекеттик мекеме уюмдарды ушул коррупциялык элементтерден арылтуу боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Мына ошол иш-чаралардын алкагында биз ар бир ушул элден арыз түшкөн ушул коррупциялык элементтери көптөгөн мекеме уюмдардын бардыгын, мамлекеттик мекеме уюмдардын бардыгын текшерүү жүргүзүп атабыз. Ошонун жыйынтыгында кемчилик кетирген мамлекеттик уюмдардын жетекчилери, мамлекеттик ишканалардын жетекчилеринин көптөрүнө мыйзам негизинде чаралар көрүлүп атат. Анын көпчүлүгү кызмат ордунан алынып атат. Ошолордун катарында 23 августта өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз Ош шаарындагы ушу Ош облустук больницасына караштуу Ош облустук төрөт үйүн текшерүүгө алганбыз. Анын жыйынтыгында өзүңүздөр видеодон дагы көргөнсүздөр, бир топ кемчиликтер айтылган жетекчиликке. Ошолорду жоюу боюнча жетекчиликке бир ай убакыт берилген. Ошол бир айдын убакыттын ичинде эгерде ошол жердеги мекемедеги кемчиликтер жоюлбаса, анда жетекчиликтин кызматы ордун кароо жөнүндө биз ошол убакта эскертүү бергенбиз. Андан кийин ушул тендер маселеси, ал жердеги ошол оңдоп түзөө иштерине жарыяланган тендер маселесинде дагы бир топ проблемалары чыгып, көйгөйлөрү чыгып, алар дагы бир ай убакыт суранышкан. Себеби тендердин өзүн өткөрүүнүн дагы тартиби ошол бир ай убакыттын ичинен өтүп кетет экен. Ошого байланыштуу дагы бир ай убакыт сурашкан. Бирок мынакей бүгүнкү күнгө чейин ал иштердин, кемчиликтердин жоюлушу аягына чыккан жок. Мына ошонун натыйжасында бүгүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сунушуна ылайык ошол төрөт үйдүн башчысы кызматынан алынды. Өзүнүн жазган арызынын негизинде анын ордуна ошол эле төрөт үйүндө дарыгер болуп иштеген жаш кадр бар экен. Мына ошол бул аял киши, ошол киши жаңы төрөт үйүнүн башчысы болуп кызматка дайындалды. Анан бул жерде ушул жазылган комментарийлерде дагы бул атайын бизнес болуп аткан жокпу, бир кызматтан жетекчилерди алмаштырып кайра өзүнүн кишилерин алып келип анан ошолордон акча жасоонун жолу эмеспи деген дагы комментарийлерди окуп калып атабыз. Элдин арасында сөздөр дагы жүрүп атат. Мына ошону жокко чыгаруу боюнча мен сиздерге дагы түшүндүрмө айтып коюуну туура көрдүм. Биз мамлекеттик ушул мекеме уюмдардагы кемчилик кетирип аткан жетекчилердин иштерин барып текшерип, аларды кызматтан алуу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тиешелүү министрликтерге сунушун берип атат. Мына ошол сунуштардын натыйжасында, берилген сунуштардын ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен ар бир министрликте өзүндө комиссия түзүлүп, алар өздөрүнүн чечимин чыгарып, ошол кемчилик кетирген жетекчилердин бардыгын кызмат орундарынан алып атышат. Биз ал жерге кандай кадр дайындайт, кимди алып келет, бирөөнө дагы кийлигишкен жокпуз. Биздин бир дагы жерде өзүбүздүн таанышыбыз, билишибиз же болбосо бирөөдөн акча алып, анан кийин кызмат ордуна коюу деген маселе биз тараптан эч жерде көтөрүлгөн жок, мындан ары дагы көтөрүлбөйт. Эгерде ошондой жаман оюбуз болгон болсо, анда биз видеокамера менен муну ачыкка чыгарып, ачык текшертип, сиздерге, элге ушу ачыгын жеткизип айтпайт болчубуз. Андай текшерүүлөр, анда акча алуулардын бардыгы кандай негизде жүрөт, аны жакшы билесиздер. Бардыгы жашыруун түрдө гана текшерилип барып, эч кандай ачыкка чыгарылбай эле ошол жетекчилер кызматтан алынып, анан бул жактагы жетекчилер тиешелүү акчасын алып коюп, өзүнүн кадрын алып барып коюп отургузуп жүргөн учурлар мына 30 жылдын ичинде көп эле кайталанып жүргөн. Бирок мындан ары биздин Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы дагы ушундай. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн каалоосу дагы ушундай. Эч кандай кызмат орундарга тааныш билиш же болбосо акчасы көп болуп, акча аркылуу эч ким келбейт. Элдин арасында жакшы сөз бар, баягы кара мышык болобу, ак мышык болобу, эң негизгиси чычкан кармаса болду деген. Бизге дагы ошондой принциптебиз. Кандай гана адам келбесин, биз министрлердин бардыгына ошондой сунуш менен кайрылдык. Кандай гана адамды алып келбегиле, кайсыл гана кадрды алып келбегиле, бизге эң негизгиси эл үчүн иштеп бере турган, акыйкат,
өз ишин жакшы билген тың ошол мамлекеттик мекеме уюмдардын иштерин жакшыртып, ошол жердеги коррупциялык элементтердин бүт бардыгын жое турган жаш дымактуу жетекчилерди алып келип бергиле деп. Мына ошонун натыйжасында бир топ ушул мамлекеттик мекемелерде кемчилик кетирген жетекчилердин ордуларына келген жетекчилердин көпчүлүгү жаш кадрлар келип атышат.